Адилет Айтикеев, журналист. Каныбек Иманалиевдин парламентаризм боюнча айткан жомоктору мага жагат, бирок уурулугу жакпайт, кустургула. Каныбек Иманалиев калп эле акысына бербесин, типографияны менчиктеп алганы, Учкундун айланасындагы жерлерди сатканы, Учкундун көлдөгү пансионатын жана ага караштуу жерлерди саткан үчүн жооп берсин деп жазды 25 ноябрда журналист Адилет Айтикеев өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасына. Ар намысты чиритип, Феликс Куловду кидайт этип, Атамбаев менен тымызын соодалашып, андан кийин Атамекенге өтө качып, кийин Атамбаев бийликтен кетерине 6 ай калганда оппозиция болмуш этип, кечээ эле мекеним Кыргызстанда шүмшүңдөп жүрбөдү беле. Парламентаризм боюнча айткан жомогу мисал мага жагат, бирок уурулугу бир жээктен экинчи жээкке секирип ойлогону жакпайт. Уурдагандарды кустургула, деди ал. Айгүл Жапарова, Садыр абактан сөзсүз чыгаарын, эл аны колдооруна толук ишенген. Азыркы менин негизги максатым коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө жардам берүү. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова билдирди. Ал учурда бир нече миң ыктыярчылардын башын бириктирүүнүн үстүндө иштеп жатканын айтты. Мен ыктыярчыларды камсыздабайм, болгону элге жардам берүүнү каалаган кайдыгер эмес адамдардын башын бириктирем. Мындан тышкары мен учурда 5-6 октябрь күндөрү жабыркагандарга жардам берип жатам, деп билдирди ал. Айгүл Жапарова Садыр Жапаров абактан чыгып, эл аны колдооруна толук ишенгенин кошумчалаган. Премьер-министр кызматына дайындала турган учурда биз кеңешкенге жетишкен жокпуз. Бат эле болуп кетти, бирок ал элдин колдоосуна дайым ишенчүү, деди Жапарова. Бейшенбек Усубалиев. Садыр Жапаров физкультурниктеп кыйкыргандар, ал бир эмес 2 жогорку билимдин ээси. Жакында жаңы жыл жаңырары менен Кыргызстанда президенттик шайлоо болот. Учурда шайлоого аттанган 65 талапкердин 48и даярданып жаткан кезде тилекке каршы президенттик шайлоого катышкан талапкерлер бирин-бирин кемсинткен сөздөрдү айтып, каралоого, шылдыңдоого өтүштү. Абал KG маалымат агенттигинин поштасына ар кандай мүнөздөө көп каттар келет, телефон чалуулар болот. Садыр Жапаровду колдойм, аны жакшы тааныйм, ага карата каралоолор болуп жатат. Ушул катымды жарыялап чыгарып берип койгулачы, деген 74 жаштагы аксакал Бейшенбек Усубалиев келиптир. Карыянын жазганын өзгөртүүсүз беребиз. Садыр Жапаровду физкультурниктеп кыйкыргандар. Садыр бир эмес 2 жогорку билимдин ээси. Бишкектеги Дене тарбия жана спорт институтунда машыктыруучу адистигинде окуган. Андан кийин юриспруденция факультетинде окуп, 2 жогорку билимге ээ болгон. Учурда Садыр Жапаровду физкультурниктеп шылдың кылгандар. Кыргызстанда спорт чеберчилиги менен дүйнөгө тааныткан спортчулардын дээрлик бардыгы ошол Дене тарбия жана спорт институтун аяктагандар. Билим алуу эч качан уят болгон эмес, болбойт дагы. Дене тарбия институту адамды спортко, ден соолукту чыңдоого, сергек жашоого үйрөтөт. Силер Садыр Жапаров эмес, спортчулардын бардыгын шылдыңдап жатасыңар. Дене тарбия адамдын эрки күчтүү инсан болуп калыптанышына шарт түзөт. Дал ошол Дене тарбия жана спорт институтунда окуп жүргөндө Жапаровдун эрки күчтүү, өжөр мүнөзү калыптанса керек. Антпесе ошончо турмуштун сыноолоруна башка эрки бош адам эч ак эле сынмак. Ошончол оор сыноолорго сынбай, тескерисинче болоттой корчуп, бүгүнкү күнү элинин, Кыргызстандын келечеги үчүн башымды канжыгага сайдым деп өзүнө чоң жоопкерчилик алып отурат. Бүгүнкү күнү эл Садыр Жапаровго ишенип турат. Бир уч саясатчы болумуштар эл силерден эч ак эле тажаган. Силерди шайламак турсун, эл көргүсү жок. Билип алгыла, деп жазат Бейшенбек Усубалиев, спорт чебери. Алишер Толубаев. Кыргызстанга кандай президент керек деген ойду көп ойлондук. Негизгиси эл түшүнүшү керек. Мадумаров да, Жапаров да казынаңарга аш салып бербейт. Ар бирибиз өзүбүз аракет кылышыбыз керектиги талашсыз. Бирок өлкөнүн жүзү бул президент. Андыктан ал кандай адам болушу керек деген ойду ар бир атул ойлонушу керек. Мен оюмча, ал киши биринчи орунда оратор болушу керек. Кыргыз жана орус тилинде эркин сүйлөп, сөз байлыгы жетиштүү болуш керек. Тажрыйбасы мол болуп, жаштарды сүрөгөн, дүйнө лидерлери менен тең ата сүйлөшүп, керек болсо окутуп койчу даражада болушу керек. Президент сүйлөгөндө элдин духу көтөрүлүшү керек, эл журт уялбашы керек, кайрадан сыймыктануучу адам болушу зарыл. Себеби тил бул президенттин куралы. Тарыхта жана азыркы ар бир күчтүү эл башчылар ораторлор. Калыс адамдан калыс пикир. Садыр Нуркожоевич, Мадумаровдун кумир эмесмин, бирок шайлоо баштала электе саясий кысым басым башталды. Сизди шайлоодо кадимкидей акылы менен жүдөтө турган фавориттин бири Кимсанбайдын уулу. Баш прокуратурада ким отурат? Бир убакта соттон актаган Зуушев сиздин досуңуз эле. Ошол жакшылыгы үчүн деп мандат бергенге да үлгүрдүңөр.
Эми уялбай мага дос кызмат берди эле деп күчтүү талапкерлерди ГКП, БШК аркылуу тыбыттай баштады. Москвада Адахан сүйлөгөн кепте үгүттөөнүн элементи бар деп шайлоодон алып коюуга болгон аракетиңер байкалды. Эми соттордун кебетесин көрдүк да. 5 президенттин тушунда саясий заказ аткарган соттор эми сиздин тапшырманы аткарып жатат. Сиздин талапты аткарышып, Текебаевдин мандатын соттор тартып алды. Мадумаров менен тамашалашпаңыз, мунунда 1000 деген тарапкери бар. Көчөгө агылып чыкса, плюс башка кандидаттардын электораты кошулса, 6 октябрдан күчтүү протесттик катмар жарма достордун пачагын чыгарып жибербесин. Үгүттөө демекчи, Саке сизде да үгүттөөнүн фактысы толтура. Эл вирус менен алышып жатса, стадион толо элди чогултуп, кыйыр түрдө рекламалоо, пиарлоо элементи даана эле байкалып турду. Бүт регионду кыдырып чыгып, саясий очко топтодуңуз. Коомчулук ушул дилазатты алып сотко берсе, сиз деле жыдып калчуудайсыз. Опурталдуу саясий оюн баштадыңыз. Бул жакшы көрүнүш эмес деп жазат Жамилия Насирова. Айданбек Ахматов, алтын маселеси. Садыр Жапаров бийликке келер замат Кумтөрдө алтын калбады. Аны мамлекетке алыштын кажети жок деп четке чыга берди. Кумтөрдө 716 тонна алтын бардыгын, анын 400 тоннага жакыны гана казылганын билгендер эмне болуп кетти? Мафия өлбөс деген чын бейим деп эсейип туруп калды. Эми Кумтөрдөгү бүгүнкү күндөгү абалга көз салып көрсөк, быйылкы жылдын 9 айында Кумтөрдөн 14,5 тонна же 465.734 унция алтын казып алганын Сентара Gold Inc. 17 ноябрда жарыялады. Анын киреше чыгашасын санап көрсөк, 1 унция алтындын баасы учурда $1.900. Демек Сентара Gold Inc. 465.734 унция алтынды $885 миллион сатты. Муну улуттук акчага которсоңуз 75 миллиард сомдон ашык акча болот. Сентера быйыл бюджетке 6-7 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөш керек. Жалпысынан 10 миллиард сомдук төлөмдөр төлөндү деп маалымат берип жатат. Албетте өндүрүштүк чыгымдар болот, бирок Кумтөрдө 1 унция алтынды казып алуу үчүн кеткен чыгымдар көлөмү же өздүк наркы, өндүрүш чыгымы, салык жана башка төлөмдөр $553 экени белгилүү. Демек Сентаранын 465.734 унция алтын казып алуу үчүн кеткен чыгымы $257.550.000 болот. Мына ошондо Сентаранын таза кирешеси $627 миллион же 53 миллиард 324 миллион сом болуп жатат. Жапаров баш тарткан Кумтөрдө дагы 300 тоннадан же 3 миллион унциядан көп алтын бар экендиги белгилүү. Анын баасы $18 миллиард болот. Алтынга баа дүйнөдө тынымсыз өсүп, бүт ири мамлекеттер казынасына алтын жыйнап жатканда жүздөгөн тонна алтыны бар. Кумтөрдөн ойлонбостон туруп, кеңешпестен туруп, алтын калбады, аны албайбыз деген эмнени билдирет? Жеңил ойлуулукпу, жоопкерсиздикпи же Сентара сыйкырыбы деп жазат ал. Бийлик Адахан Мадумаровдун талапкерлигин алып салууга киришти. Мындай бийликтин баруусуна Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Адахан Мадумаровдун Россия өлкөсүнө барып, өлкөдөн чыккан мигранттар менен жолугуусу жана алардын колдоо таап келүүсү жарнактык өзүн мыйзамсыз үгүт иштери деп эсептелинген. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттик талапкерлердин үгүт иштерин үгүттөөгө, өзүн агитациялоого убакыт келе электигин көрсөткөн. Ушундай көрсөтмөлөрдүн негизинде Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасы БШК мүчөлөрүнө карап көрүүсүнө иш кагаздарын жөнөткөн. Айта кетсек, Адахан Мадумаров Москвадагы сапар ишинде ири өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарына өлкөдөгү азыркы абал, келечек маселелери боюнча интервьюларын берген. Азыркы тапта бийлик тарабынан көрсөтүлүп жаткан талапкерге Мадумаров бирден-бир атаандаш экени талассыз. Эгерде бийлик көздөгөнүнө жетсе, күчтөрдүн биригүүсү мындан да күчөп кетиши мүмкүн деп жазат модератор Кейже. Жакшылык Бердибек уулу. Садык Шер жарышка аттангандардын арасынан салыштырмалуу кынтыксыз таза, кынтыксыз татыктуу талапкер экенин билип турабыз. Ошентсе да баягыл Кумтөрдүн алтыны жалатылган кооз жалтырак сөздөргө ишенип тетири басабыз көптөрүбүз. Аттин кыргыз тетири баспадыңбы, өз баатырыңды садага чаппадыңбы, көзүң көрүп турса дагы наадандарды карматып келечегин таштадыңбы? Ырга окшошуп калды, балким автору менмин. Айрымдар нервиңерди коротпой эле ушул кеңешимди бир угуп бир эсиңерге сактап койгула. Садык Шер эң мыкты вариант. Диего Марадона көз жумду.
Футбол дүйнөсүндө эбегейсиз орду бар. Мурдагы футболчу Диего Марадона 60 жашында көз жумду. Бул тууралуу аргентиналык ТН телеканалына таянып, чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Марадона 30 октябрда ооруканага жаткырылып, башына операция жасалган. 12 ноябрда ооруканадан чыккан, бирок 25 ноябрда оорусу күчөп, футболчунун жүрөгү токтогон. Диего Марадона 1986-жылы Аргентина курамасы менен дүйнө чемпиону болгон. Өткөн кылымдын эң мыкты футболчуларынын бири катары футбол дүйнөсүндө эң таанымал адам эле.